энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин төрагасы. Депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович, мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Сөз сизде, Азизбек Атакөзович. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына 53-чү беренесине ылайык комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жер казынасы жөнүндө жер казынасын пайдаланууга репродукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашуулар тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууга кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Маселе боюнча. Аппарат Мадумаров Адахан Кимсанбаевичтин микрофон жандырып коюңузчу. Рахмат. Өткөндө да ушул суроо берилди эле, кайра эле ушул текстте келиптир. Биринчи берененин 19-чы беренеде төмөнкүдөй мазмундагы 4-чү бөлүк прим 1 менен толукталсын деп, алтындын ири жана орто кендерин пайдалануу деген сөзгө түшүндүрмө айттык эле да биз. Кичи кендер кандай болот? Ири дегендер канча көлөмдө болот, орто деген канча көлөмдө, анан аларга кирбегендер кандай көлөм болот? Ким жооп берет? Марлен Абдрахмановичтин микрофон жандырыңыздар. Рахмат, Адахан Кимсанбаевич. Өткөндө сиз белгилеп кеткенде, бул жерде дагы министрликтин өкүлчүлүктөрү отурат эле, ошондо жоопту айтылган болчу. Кичи жана чоңдун айырмасы ошол кичи болгондо 10 тоннага чейин болот экен, андан кийинкиси чоң деп эсептелет экен. Бирок бул мыйзамда эмес, алар өздөрүнүн башка токтом менен аныкталган жерлерде отурат экен да. Ошондуктан мен бияка киргизе алган жокмун. Суроонун алкагында гана бул маселени токтолуп калганбыз да. Бирок сиз туура белгилеп кеттиңиз. Негизинен эле мыйзамга так даана кичи деген эмне, чоң деген эмне деп белгилеп коюш керек. Келечекте буну ар кандай оюн кылып, бул кичине эле же бул чоң эле дебеш үчүн бир эле токтомдун негизинде эмес, өкмөттүн токтомунда, мыйзамга да кириш керек дегенге толук кошулам да. Мен буга киргизе албай калдык, себеби концепциясына туура келбейт экен деп айтып коюшту. Бирок азыркы жаңы дагы бир мыйзам марттан алып келип атам, ошол жерге киргизгенге аракет кылам. Бул жакшы маселени азыр талашып отуруп, мыйзам өтпөй калышы мүмкүн. 5 тонна, 7 тонна, 9 тонна алтын чыккан жер бул мыйзамга тиешеси жок болуп калып атат. Бұл өте коркунучтуу. Мына Чаткалда, Алабукада, Кыргызстандын көп жерлеринде 10 тоннага чейинки алтын кендери бар деген толтура маалыматтар бар. Алардын баары менчиктин колуна кирип кетеби? Кандай болот? Жок. Ал 1 килограмм болсо дагы ушул мыйзам менен регламенттелет. Бизге керек болсо ар бир грамм маанилүү, кандай болбосун, ошонун биз айтып аткан жанагы минималдуу түрдө 30% Кыргызстанга калсын деп аракет кылып жатабыз. Андай болбойт, Адахан Кимсанбаевич. Бул жерде мындай болуп атат да, лицензия алууга укуктуулар ушулар болуп атат. Лицензия алууга мажбур эместер кичилер. Кичилер, лицензияга кирбей калып атпайбы? Лицензия албай эле каалаган жерден чечим алып кетип баратпайбы? Жок, Адахан Кимсанбаевич, андай эмес. Биз экөөбүз Марлен мырза ушундай түшүнөбүз. Бирок сиз айткан мекеме ишканалары алар өздөрүнчө түшүнөт да. Алар өздөрүнүн токтому менен бекитип коет. Биздин Кыргызстандын трагедиясы ушундай болуп атат. Мыйзам иштебейт дагы, токтомдор менен, нускамалар менен иштеп кетип баратабыз да. Мыйзамдарыбыз конституцияга каршы келет, токтом, нускамалар мыйзамга каршы келет. Натыйжада бизде мыйзамдын пайдасы жок. Биз дагы бир пункт менен атайын белгилеп кетип атабыз. Кандай болбосун, анча мындай жакшы жерлерди Кыргызстан өзү 100% колдонсун деп кетип атабыз. Ошол эле Кыргыз алтын болобу же жаңы ачылган кочевник деп аталган болобу, айтор алар жакшы жерлерди Кыргызстан өзү алсын деп дагы бир пункт менен белгилеп кетип атабыз.
Кайсы пункт ошол? 5-9 5-1 екен. Ошол жерде буга чейин баягы 100% мамлекеттик өзүнүн пайыз үлүштүк катышуусу бар компаниялар лицензияны түздөн түз алганга мындай преимущество болчу эле. Биз аны кичине дагы түшүрүп койдук. 70-100%га чейин депчи. Анткени айрым биздин компаниялар, өзүнүн компаниялар вдруг жанагындай пайыз азыраак болуп калса катышпай калбасын деп преимущество ошолорго берилсин. Чем иностранный башка жактан келген инвесторлорго эмес, колдон келишинче өзүнүн компаниялар мына Кыргыз Алтын өзү иштетсин деп ошондой киргизип койдук. Бул дополнительно кирди да, буну биякта депутаттар киргизишти, экинчи комитеттин окуусунда ал кирди. Ынанымдуу эмес жоопта тилекке каршы ушундай болуп калды. Мына комитет ээ болуп калды да бул мыйзамга азыр эми. Комитеттин төрагасына суроо да, бул концессия деген кандай? Концессиялык келишим деген. Микрофон жандырыңыздар. Азиз Атакөзүевич экен. Алахан Кипсамбаевич, баягы сиздин бизге сунушуңуз келген жок, биринчиден сунушуңузду чынында биз билбейт экенбиз, өткөндө айтып аткан. Анан экинчиден ошо сиздин баардык айтып аткандардын баарын уже Маматалиев айтты го баардыгы. Жок, концессия. Бул эң маанилүү маселе да. Жер казынасын пайдалануу укуктарынын бардык түрлөрү лицензияланууга тийиш. Бирок буга төмөнкүлөр кирбейт дейт. Кайсылар кирбейт? Түшүнбөдүм. Мен жооп берип коеюнчу, Алахан Кипсамбаевич. Билесиз, концессия деп бул жанагы договор, мамлекет түздөн түз мына кумтөрдү договор кылгандай договорлор эгерде мамлекет менен частный государственный партнерство менен кыла турган болсо, ошолор кирбейт. Бирок алардын жана мен айтып кеткен берки 5-пункт менен 100% Кыргызстан мамлекети өзү иштетсин деп алып кете турган кылдык да. Процедурный 5-ші микрофон. Процедурный маселени айындар. Бул бүтүндөй Кыргызстандын казынасы жөнүндө сөз кетип бартат. 2 мүнөт деп кол алагылачы сураныч. Кеп мыйзамда жөнүндө кетип бартат. Ал жерде микрофон өчкөндөн кийин бул жака чыгышка мажбур болуп атам. Мына ушул концессия деген өтө опурталдуу маселе, Марлен мырза. Лицензия албай туруп, мамлекет менен келишимди түзүп коюш Кыргызстан үчүн 5 тыйын. Жакшы кишини табасың, лоббист болуп берет, өкмөт менен келишимди түзө коет. Мына ол коркунучтуу да. Ана мамлекеттик каттоо деп атабыз. Булардын баары лицензиялануудан бошотулуп салыптыр. Бул опурталдуу маселе, туугандар. Бул акырын барып туруп ушул мыйзамдан кичине жылчык ачылып атат. Мамлекеттин көзөмөлү жок эле, каалаган жерден алтынды казып алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Орто дегенди 10 тоннага чейин дедиңер, а 9 тонна алтын чыккан жер көзөмөлдөн чыгып кетип бартпайбы? А жанагы алтын чыккан жерди дагы бөлүп сотук менен бул жерде 9 тонна бар. 900 тонна 900 килограмм чыгат. 10 тоннага жетпейт деп койсо, мыйзам ошого жол берип атпайбы? Жооп берейин. Жана мамлекеттик каттоо деп мына 29 берени айтып атпайсызбы? Бул жер казынасын пайдалуу укугун лицензиялоо бул жанагы жерлерге, кумга жана башкаларга, бул алтынга тиешеси жок. Алахан Кипсамбаевич, мен сиздин эми түшүндүм түпкү немеңиздечи. Ал эч кандай алтынга бул пункттун тиешеси жок. Ал кумду, шагылды кыла тургандарга да. Аларды эми аларга өзүнчө мамлекеттик каттоо жүрбөсө болбой калат да. Бул ошолор боюнча. Биздин алтын четко, как айтылдыбы, 30% минимально Кыргызстанга калсын, минималдуу түрдө. Же болбосо өзүбүз иштете турган болсок, 100% Кыргызстанга калсын. Болду, экилүү принцип. Анда Марлен мырза ошентип жазып койбойлубу? Кум алсаң, шагыл алсаң, таш алсаң, мисалы өзгөндө сары таш бар. Ошентип түрлөрүн жазып койбойлубу мыйзамга? Бул жерде жалпы кетип бартпайбы, жер казынасын пайдалануу укуктары деп.
нефтидагы, газдагы жер казынасына киретти. Мен жооп берип коеюнбу? Менден эмес, төрайымдан сураңыз. Жооп берсем. Бериңиздер. Саламатсызбы? Урматтуу депутаттар, Карпаева Айша Садвакасовна, директор департамента геологии и недропользования. В соответствии с законом госрегистрации подлежат только песчано-гравийная смесь и суглинки. И госрегистрацию делают местные государственные администрации, поэтому она не лицензируется. До 10 тонн, вот вы обсуждали, до 10 тонн это аукционные участки. Здесь они прописаны. И конкурсные, и аукционные везде будет 30% доли в этом законопроекте. Жакшы, аларга лицензиянын кереги жокпу? Берилет. Кантип бул жерден чыгарып атасыңар лицензияды? Жок, лицензированию подлежат обязательно. Биз экөөбүз эки тилде окуп атабызбы? Могул жерде мен сизге айтып атам. Лицензияга тиешелүү деп турат да, муну ошо сөзсүз түрдө деп турат. А сөзсүз эместерине кайсылар кирет деген суроону. Вот то, что вы говорите, лицензированию подлежат все виды прав пользования недрами, за исключением. Вот это госрегистрация, второй пункт – это суглинки и ПГС, а первый пункт – право пользования концессионным договором. Вот эти два исключаются. Концессионный договор, он идет между правительством, да. Остальное все лицензируется. До 10 тонн. Все, что до 10 тонн, это входит в средние месторождения. У нас по законодательству есть крупные месторождения, это свыше 10 тонн, более 10 тонн. До 10 тонн все месторождения, за исключением воды, все площади, за исключением воды, являются аукционными участками. Көмірдағы бары кирет, аукционға бары кирет, за исключением воды. Суну по правилу первой подной заявки в упрощенном порядке суну берется, а остальное все аукцион. Аукцион болот. 1 килограмм болса да аукцион болот. Сөз аппарат табло бериңиздер. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мы заседание ведем согласно регламенту. В регламенте сколько минут указано, сколько нужно предоставить депутату, столько и предоставляем. Хотите внести изменения, пожалуйста. В новом регламенте можете указать больше минут. Рахмат. Кийинки сөз Эрбаев Алишер Ташбаевичте. Рахмат, урматтуу төрайым. Мен суроом Айша Садвакасовна калады. Айша Садвакасовна, бул жерде азыр эми түшүнүп атабыз, баардык 3-чү окууга келди, мыйзамдын долбоору биз бул жерден көп нерсени киргизе албайбыз. Бирок ошентсе да тактоо иретинде стенограмма үчүн айтып койсоңуздар. Анткени 29 январдан 2021 жылы президенттин жарлыгы чыкканда, указы 5 номер мененчи. Ал жерде так жазылып турат да. Жанагы жакшы жерлерди, жердин казынасы мындан кийин мамлекет өзү ээлик кылып 100% кылып иштетет депчи. Ушул указ менен кандай болуп калат? Карама каршылык. Бул жерде жана коллизия болуп калбайбы? Ну, здесь в части 100%, да, коллизия идет. В указе было 100% государственной доли. Жок, ушул Айша Садвакасовна, мына сиздер инициатор, сиздер ушул жанагы жанагынын алпарастар да, геология боюнча, токендер боюнча ишмерликти да. Бул жерде биздин президенттин жарлыгы турат, указы турат. Ал ишинде эч ким жанагы туруп отмена да болгон эмес, жанагы да болгон эмес. Азыр эми биз бул жерден киргизип атабыз, 30% мамлекетке, 70% жанагы ишкерлерге, инвесторлорго депчи. Ушул жерде кантип бересиздер? Так жооп берсеңиздер, кандай болуп калат? Инициатором является депутаты, группа депутатов, не правительство. Внесение изменений в закон. Анда Марлен Мен мырза. айтып берейин, жооп берейин. Жана 30%ды кантип беребиз деген суроого
аукцион өткөзүлөт. Аукциондун составына буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары кирген эмес, жергиликтүү кеңештин, айыл өкмөттөрдүн өкүлчүлүктөрү кирген эмес. Азыр биз ачыктык болсун, айкындык болсун деп аларды киргиздик дагы. Анан алар ачык айкын аукцион өткөзгөндө аукциондун негизинде 30%дан башталып, анан ким көп берсе, ошого берилип кете берет. Жо, Марлен мырза, бул жерденчи жанагы 5 номердеги президенттин указы жөнүндө сөз кеп болуп атат да, 29 январдагы. Ал жерде так жазылганда бүт алтын кендерди мындан кийин мамлекет 100% өзү ээлик кылып ишмердүүлүктү алып барат деп. Ушул боюнча конфликт интереси болуп калып атпайбы бул жерде? Коллизия болуп атат мыйзамда. Ал 5-пункт менен эгер мамлекет өзү иштете турган жерлерди ала турган болсо, ал 100% өзүнө алып иштете берет. Ал өзүнчө кетти. Мындайда мамлекет бардыгына күчү жете бербей калышы мүмкүн. Жакшы жерлерди, выгодный жерлерди өзүнө алат дагы, ал өзү иштеткенге толук буякта мүмкүнчүлүк бар. Эми толугу менен мамлекеттин күчү жетпей же невыгодный же андай деле кереги жок жерлерди аукцион менен кете берет. Эми буга чейин такыр эле молча эле барды кетип калганда эч ким билген эмес, кантип кеткенин, кантип алганын, 1000 сомго алат дагы кетип калат. Болду, карасаңыз, барып алып туруп Лондондогу биржага сатып атат. Же болбосо каалагандай бир өзү инвестор таап алып туруп, мен сага долега кирейин, сен инвесторду бер, менде лицензия бар деп жүргөн. Мына ошону баардыгын токтотуп, тескерисинче эми андай болбойт. 1000 сомго албайт. Аукцион менен жакшынакай үлүштү Кыргызстан мамлекетине. Жок, буну баарын түшүнүп атабыз. Карама каршы келип калбайлы деп атабыз. Биз анткени биз бул жерде мыйзам чыгаруучу органбыз. Ошон үчүн бир мыйзам президенттин указы менен бизден чыгарган буяктан чыгарган мыйзам карама каршы келбеш керек деп ошону гана сурап атабыз. Айтасыз, Алишер Ташбаевич, мыйзам указдан өйдө турат да, биз Кудай буйрса бул мыйзамды кабыл алып койсок, ушул мыйзам менен эле кетебиз. Плюс биз аны эске алып туруп 5-пункт менен аны да белгилеп кеттик. Эгер мамлекет өзү ала турган болсо 100% ала берсин деп мыйзамда да колдоп кеттик. Карама каршы келбейт, Алишер Ташбаевич. Рахмат. Айша Садыбакасовна, сиз өткөндө келгенде мен сизге суроо бердим эле да, анан айткансыз 5 күн иштедим, мындай билбейт экем депчи. Мына азыр уже бир 20 күндөн ашып калды иштегениңизге. Мен жанагы суроолорду жөнөткөн элем да, запрос. Ошонун ответин берсеңиз. Беребиз. Кат түрүндө жооп беребиз. Рахмат. Кийинки сөз Бакасов Улан Болотбековичте. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Саламатсыздар, Айша Садыбакасовна. Айша Садыбакасовна, мен бул жерде карап койсоңуз. Мен сизге суроолорум бар эле. Кече күнү Нарын районунда 2 нарын айылы бар. Ошокто Чырпык деген жер бар. Чырпыкты суусун разработкага Golden Content деген компанияга бериптир. Ал жерде болгону 4 килограмм алтын дейт. 4 килограмм. Ал жерден сууда 2 нарын айылынын таза суусу дагы сууга суусу ошол жерден 1000 киши суу ичет, 1000ден ашык гектар жер суу басат. Ошо керекпи 4 килограмм алтын үчүн элдин бул бүтүндө элдин суусунан жок кылган. Карап берип койсоңуз, лицензиясын артка чыгырып берсеңиздер, элдер азыр 100% эл 2 нарын айылына каршы. Айрым жергиликтүү кеңештин депутаттары кол коюп, билбейм кандай бир кызыкчылыкты коргоп, кол коюп беришиптир. Сиздер лицензиясын бериптирсиздер, эл каршы чыгып жатат. Азыр бул казылып калса, эл таза суусу жок калат, сууга сууда жок калат да. Билесиздер, жер кыртышы бузулса, суу сиңип кете берет. Ошону жакшылап карап бересиздерби? Лицензиясын кайра артка тартсаңыздар. Аякта болгон 4 килограмм алтын деп атат. Хорошо, карап беребиз. Ошону жакшылап контролдоп коюңузчу. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кушалиевичте. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Рахмат сизге. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, дагы бир жолу. Айша Садыбакасовна, мен сизге поручение бердим эле өткөндө комитеттен. Эмне болду? Деп баштадык. По поводу постановлений, биринчиси, экинчиси, мен берген каттардын жообун мен 2 ай болду ала элекмин деп. Эмне болду ушулар? Токтотуп коюңузчу убакытты. Хорошо. Не хорошо. Уточню, я вам ответим вам. Вы уже третий день уточняете, что ли, мен депутаттын берген поручениясын? По внесению изменений в законодательство это не один день делается. Я вам сказал, я написал вам письмо, дайте мне ответ по 2 компаниям. 2 месяца не получаю письмо, ответа. Где ответ? Что вы сделали?
Я вам уточню, зайду с вами, переговорю. Когда зайдете? Сегодня. Хорошо. У меня вот больше вопросов нету насчет этого. Вы, пожалуйста, отнеситесь, вот запрос делают депутаты, чтобы лишних вот этих вам упреков не было. Имейте в виду, запишите себе. Это если вы сейчас так начнете, тогда на постоянном упреке будете. Дело в том, что у нас сейчас очень много сотрудников ушли в связи с понижением зарплаты. Людей не хватает. Утечка кадров, людей нету. Я зайду с вами, переговорю. Хорошо. Спасибо. Рахмат. Кейинки сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичте. Рахмат. 6-чы берене боюнча. Урматтуу кесиптештер, мыйзамда ар кандай болот, бир сөздү жазып койсо көп нерсе өзгөрөт, бир сөздү алып койсо мааниси кетет. 6-чы беренин 2-нчи пунктун карасаңыздар, айрым учурларда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен төмөнкү учурларда макулдашуулар конкурсту же аукционду өткөрбөстөн эле түзүлүшү мүмкүн. Ар бир лицензия берген учур ушул айрым учурларга кирет Кыргызстанда, ишенип коюңуздар. Кандай учурлар болушу мүмкүн? Мына астында жазылып турат, жарыя кылынган конкурска бир эле киши катышса, анан ушу мыйзам күчүнө киргенден инвестор макулдашуунун шарттарынан айырмаланса дегендей кылып. А ушуну менен чектелип калат. Башка да кайсы айрым учурлар бар? Адахан Кимсанбаевич, бул мыйзамдын 2-нчи пунктунан сиз айткан жерге биз такыр өзгөртүү киргизген жокпуз да. Бул кандай болсо действующий да ошондой эле турат. Ошону Мария мырза, сиз күчөтүп атасыз, көзөмөлдү күчөтүп атасыз. Бирок ошол сиз киргизип аткан, аракет кылып аткан аракеттердин бүтүндөй баары ушул пункт менен жокко чыгып баратат. Кыргызстанда бардык учур айрым учурга кирип кетет. Токтом менен. Макулсузбу? Айрым учурларда деп берде белгилеп кетиптир 3 нерсени. Ошо 3 нерсеге түздөйт да баарын. Конкурска катыштырбай коет, жарыялабай коет. Жарыялаган гезиттин бир гана нускасын калат да калганын жок кылат. Кыргызстанда жашайбыз го, белгилүү го мунун баары. Азыр анда буну дагы өзүнчө анда сиз менен чогуу акылдашып кайрадан дагы бир мыйзамды өзгөртүүгө алып келаттык эле, ошо менен оңдоп кетели энди Адахан Кимсанбаевич. Буну мен чын айтканда буга тийишкен жок, бул пунктуначы кандай болсо ошондой кирип кеткен. Ошондой турат. Бирок эгерде сиз айткан нерселерде болсо, биз тыкан карасак, буга келип кетели чогуу. Ошол жанагы сиз сунуш кылган сөздү биз экөөбүз сүйлөштүк эле, мен колдоого алам деген. Бирок ошол колдоого ала турган нерселердин баарын жок кылуучу берене 6-чы берене 2-нчи пункт болот. Марлия мырза, ишенип коюңуз мага. Түшүндүм, Адахан Кимсанбаевич. Анда биз азыр сүйлөштүк, Айжегитов аксакалыбыз менен дагы. Бул мыйзам өтөр менен эле кайра дагы бир жаңы мыйзам жазып чыгайлы деп атабыз. Ушундай учурларды айтып келсеңиз, сиз дагы биз анда ушуларды алып коелу, чтобы аягына чейин мыйзам тыкынсыз, эч бир мындай биз сиз айткандай бир дагы причина берилбей турган нерселердин баарын алып салайлы. Сиздин эми опытыңыз көп, бул жерден жардам берип койсоңуз жакшы болот эле. Кынтыксыз деген. Орусча окугам да. Рахмат. Кейинки сөз Кургунбай уулу Жусупбекте. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Айша Садыбакасова, сиз айтсаңыз, сиз мурда кайсы жакта иштегенсиз бул системага келгенге чейин? Министерство, Госкомитет промышленности и энергетики и недропользования. Ушактале ушел. Кесибиңиз ким? 12 лет я проработала в этой отрасли. Кесибиңиз ким? Инженер-технолог, юрист, эколог. Мен эми мындай жалпысын алганда бул мыйзам долбоорду колдоймун. Мыйзам долбоорду. Бирок менде мындай бир анча-мынча бир аныктай турган, тактай турган суроолорум бар сизгечи, Айша Садыбакасовна. Сиздин председателиңиз жана министриңиз Кутманова экен. Сиз зам Айша Садыбакасова. Тиги запастарды, алтындын, нефтинин, газдын, жана молибден, күмүш, көмүр, жалпы эле жана жер казынасынын запастарын ким аныктайт сиздерде? Утверждает Госкомиссия по запасам при нашем ведомстве.
Bizde анча маалыматтар бар. Бұл жалаң мурда изилденген Советтер Союзу кезіндечи. Изилденгенде, например, 10 тонна алтын чыга турган жерди 5 тонна кылып көрсөткөн. 20 тонна алтын чыкчу жерди 10 тонна кылып көрсөткөн деген мындай геологиянын өзүнүн ичинде иштеген кишилер айткан жактары бар да. Ошого сиз кандай деп ойлойсуз? Туура эмес деп ойлойм. Там комиссия сидит, они несут ответственность за то, что ставят на госбаланс. Баланска канча коюлган? Конечно. Анан сиз өзүңүз акыркы жолу кайсы карьерге барып келдиңер? Мына Кутманов экөөң, аял киши экенсиңер экөөң тең. Бир бардыңарбы? Бир карьерге өзүңөр өтүктү кийип алып, ушул жерде жумуш болуп атабы, болбой атабы деп карап текшерип. Азыркы учурда мен жалгыз иштеп атам. Бир 3 жума болду иштегениме. Чыга элекмин. Кутманова да аял киши экен. Шарты туура келеби? Ошол тоолордун башына чыгып, текшерип, ошо алтын кен казып аткан компаниялардын ишмердүүлүгүн. Сиз дагы аял киши экенсиз. Будем ездить. Качан чыктыңар? 3 жума болду иштегениме. Жок, министриңизчи? Билбейм мен. Жеринен текшериш керек. Бардак карьерди казган жерлерде экологиясы дагы, мисалы мына жана бирөө айтып кетти, өзгөндөгү жана жалпакташтычы. Жанакындай кылып кескилеп көрүнгөн жериненчи. Бардык карьерлерди барып мына өзүнөн порядок менен ысырап кылбай казыш керек да, ошо компания делечи. В соответствии с законодательством у нас есть контролирующий надзорный орган, это инспекция. Они проверяют, ездят. Ошол силер министерствоңарга карайт да. Ооба. Мен ошон үчүн мен сизге жетекчи катары сизге суроо берип атам. Жок, мага карабайт. Отдельная служба. Кимге карайт ал? При министерстве, но отдельная служба. Жок, сиз каяктан келдиңиз анда? Кайсы министерстводон келдиңиз? Ну, я отвечаю за блок недропользования, я за контрольно-надзорный. Алмаз Абытович, бул кишинин депутаттарга 10 секунд кошуп коюңуз. Бул кишинин байтан бери депутаттарга жооп берген жоопторун угуп отурдуңуз. Мындай кадр жарабайт. Ачыгын айтайын. Бир нерсени туура суроо берсең, башка жактан алып качат. Ушулардын айынан Урматтуу Алмаз Акунжанович, министрлер кабинетинин өкүлдөрү жогорку кеңешке келатканда жакшы даярданып, анан суроо бергенде так жана сылык жооп берилсин. Сураныч. Рахмат. Биз азыр бул киши жаңыдан 2 жума болду. Баягы жогорку кеңеште суроо жоопко тартибине көнөлүк буюрса бул кишинин баягында 12 жылдан бери ал тармакта иштеген, ошондуктан кийинки жыйындарга сөзсүз мындай өз чыгат, баарына чыгат. Бүгүнкү берген замечанияларыңар баарын эске алынат. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Осмонов Айбек Жапаровичте. Жок. Кийинки сөз Козуев Алишер Абибилаевичте. Рахмат, Жамила Кубанычбековна. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоорун биз комитетте да карап чыгып, кээ бир коллегаларыбыздын сунуштарын угуп, кемчиликтерин колдон келишинче толуктаганга аракет кылганбыз. Чындыгында азыркы күндө бул мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү суранам. Анан эми экинчи маселе бул Айша Садыбакасовна, сизге да бул жерде азыр чындыгында жалпы депутаттардын айтып аткан сындарын туура кабыл алышыңыздар керек. Ошону менен бирге эле ушул эле биздин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичке, Алмаз Акунжанович, сиз дагы айтсаңыз, менин маалыматым боюнча ушул күнгө чейин сиздин замыңыз назначение боло элек. Сиз эмне себептен азыр депутаттарга толук кат жүзүндө жооп бере албай атасыз? Эмне себептен толук жооп бере албай атасыз? Аны түшүнүп турабыз, себеби сиз өзүңүз жалгыз калдыңыз ал жерде. Биринчи себептерден зарплаталарыңыздын аздыгы, сиздердин сотрудниктериңиздердин. Ошого биздин эми жалпы кең байлыгыбыз, Кыргызстандын байлыгы болгон
ошону контролдоп аткан орган катары Алмаз Акунжанович булардын кадрдык саясатындагы жөнгө салып берип койсо, айлык акыларын контролдоп берип койсо, анан биз требут этсек буларданчы. Азыр путу колу тушалып, биздин алдыбызда толук жооп бере албай отурат. Ошого бир эмне себептен мисалы замдарыңыздар кетип атат, кадрларыңыздар эмне себептен кетип атат, ушул күнгө чейин мисалы канчалаган комиссияларды өткөрө албай атасыңар. Себеби көп укуктарды сиздерден алып коюп атат. Ошону мында толук кандуу министрге дагы сунуш берип туруп бир чечсеңиздер. Ошондо сиздер өзүңүздөрдү кичине күчтөндүрсөңүздөр, так жооп берип, жалпы алдыга дагы жумуш кетет. Рахмат. Процедурный 6-й микрофон. Рахмат, Жамиля Кылычбековна. Урматтуу депутаттар, бул биз комитеттен катары айтып кое берейин. Биз жакын күндөрү именно ошол министерствого барып, выездное заседание кылып, жалпы коллектив менен чогулуш өтөбүз. Совещание өтөбүз. Анан бул Айша Садыбакова айтып айлыктан кетип атабы? Же депутаттарыбыз замечание кылгандай, ал жердеги моралдык климаттан кетип атышабы? Буларды тактап келип, анан кийин анан талаптарды коебуз анан. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дасан Далабаевичте. Жок, кийинки сөз Айжигитов Султанбай Абдрашитовичте. Кечиресиздер. Мен ойлойм, бул закон азырына Марлен Маматалич менен сүйлөштүк. Бул, мен ойлойм, транзитный промежуточный эле закон. Бул өтөбү өтпөйбү, бул, конечно, депутаттар чечет, но бирок биз сүйлөштүк. Бул закондон кийин сразу эле биз жаңы закон жазабыз. Ошону эме кылган себеби деген бунун баардыгы эле көрүп турат. Марлен Абдрахманович деле мойнуна алды, что кемчилиги көп экенине. Ошондуктан биргеликте сразу биз башка закон жазабыз. Ошону мен айтып коеюн дедим эле. Рахмат. Рахмат. Процедурный микрофон 5-чи. Рахмат, Жамиля Кылычбековна. Алмаз Акунжанович, жанагы министрлик кабинеттери менен чогуу бирге Соода өнөр жай палатасынын төрагасында чакырып койсоңуз. Көптөгөн суроолору бар. Канча деген делегацияны чакырып атышат бияка, канчалаган каражаттар кетип атат. Бирок ал боюнча контроль да жок, жообу да жок. Аяк эмне жетишкендиктери болуп атат, эмне келишимдер түзүлүп атат деген боюнча бир жалпы суроолорубуз бар. Ошол боюнча дайынданып келишсе. Рахмат. Рахмат. Аталган мыйзам боюнча суроо талкуулар аяктады. Комитеттин чечимин окуу үчүн отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин төрагасы Турсунбаев Азизбек Атакөзовичке сөз берилет. Урматтуу депутаттар, мен комитеттин чечимин окудум. Эми урматтуу депутаттар, бул 3-чү окууда каралып атат мыйзамда, ошону колдоп беришиңерди суранабыз. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору добуш берүүгө жиберилсин. Кийинки маселе 2022 жылдын 14 январында Бишкек шаарында жана 2022 жылдын 18 январында Ташкент шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасында жалпы билим берүүчү мектептерди куруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитет, социалдык саясат боюнча комитет, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачылар Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин мүчөсү. Сөз сизде. Assalamu alaikum. Бұл келишимдин негизги өзөгү Өзбекстан тарап Кыргызстанга 2 мектеп куруп берүү маселесин карайт. Бул маселени эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети ушул жылдын 23 майында карадык. Мыйзам долбоорун колдоп коюңуздарды суранабыз. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча суроолор барбы? Жок.
Анда комитеттин корутундусун окуу үчүн эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин мүчөсү Кадырбеков Нуржигит Кадырбековичке сөз берилет. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 2022 жылдын 23 майындагы корутундусу. Мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Рахмат, аталган мыйзам долбоору добуш берүүгө жиберилсин. Кийинки маселе, 4-чү Кыргызстан жашыл экономика өлкөсү концепциясын бекитүү жана жашыл экономика принциптерин Кыргыз Республикасына киргизүү боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018 жылдын 28 июндагы токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору. Отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Бекешев Дастан Далабаевич, токтом долбоорунун демилгечиси. Сөз сизде. Урматтуу депутаттар, бул комитетте каралган, бул токтомду ушу колдоп беришиңиздерди суранабыз. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору боюнча суроолор барбы? Суроолор жок. Комитеттин чечимин окуу үчүн отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин төрагасы Турсунбаев Азизбек Атакозовичке сөз берилет. Комитет аталган маселени карап чыгып чечим кабыл алды. Токтомдун 3-чү пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын, коомдук кеңеш менен сунушталып жаткан курамы бекитилсин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кароосуна токтомдун долбоору киргизилсин. Рахмат, аталган токтом долбоору добуш берүүгө жиберилсин. Кийинки маселеге өтөбүз. 5-чи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин карамагындагы маселелерди бекитүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы Алиев Медер Кубанычевич конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагасы. Сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Аталган маселе комитетте каралды. Уруксат этсеңиздер, кыскача маалымат анан комитеттин кортусун окуп коеюн. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети өздөрүнүн карамагындагы маселелерди бекитүү жөнүндө төмөнкү комитеттердин чечимдерин карап чыкты. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин, социалдык саясат боюнча комитеттин, отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төмөнкүлөрдү белгилейт. Аталган комитеттер бардыгы өздөрүнүн сунуштарын беришкен, бизден комитеттен жактырылды. Болгону бир гана сунуш келип түшкөн комитеттин мүчөсүнөн Дастан Жумабековдон. Азыр өзү ордунда болсо окуп койсо жакшы болот эле. Өзү ордунда жок экен, анда мен окуп коеюн. Комитеттин карамагындагы маселелерди жана жыйналышында кароонун жүрүшүндө комитеттин мүчөсү Дастан Жумабеков тарабынан каржылоо, гранттарды жана насыяларды берүү жөнүндө эл аралык келишимдерди ратификациялоо тууралуу мыйзамдарды кароо боюнча жооптуу комитет болуп, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет саналсын деген сунуш киргизилген. Аталган эки комитеттин төрагалары бюджет боюнча жана эл аралык иштер боюнча мындай пикир менен макул эместигин билдирген. Ошончо азыр добушка коюп коелу аталган депутаттын сунушун. Анан кийин жалпы комитеттин чечимин.
Түштөн кийин хорошо. коелу. Хорошо. Анда комитеттин төмөнкүдөй корутундусун окуп коеюн, ошону менен бирге жалпылап бүттү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешин комитеттердин карамагындагы маселелерди бекитүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешин кароосуна киргизилсин. Бул маселе боюнча баяндамачы катары төмөнкүлөр аныкталсын. Комитеттин чечими боюнча комитеттин төрагасы Алиев карамагындагы маселелердин долбоорлорун бөлүмдөрү боюнча Жогорку Кеңештин тийиштүү комитеттеринин төрагалары. Рахмат. Рахмат. Аталган токтом долбоору боюнча суроолор барбы? Жок. Корутундусунан да окуп коюңуздар. Аталган токтом долбоору добуш берүүгө жиберилсин. Урматтуу депутаттар, кийинки маселе 6-чы. Аталган маселе саат 2-де каралат деп добуш бергенбиз. Азыр саат 2-ге чейин тана биз жарыялайт. Рахмат.